Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркаган жарандардын айрымдары Бишкекке алынып келинген. Жараталган аскер кызматкерлеринин учурдагы абалы орто оор деп бааланууда. Алардан окуя тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан аскер кызматкердин жакынынан сурап көрдүк. 3 бала болуп турса, ошол жерде алдына миномет түшүптүр. Ошол жерден уже жарылып, через бөйрөк өтүп, ол жагынан чыгып кеткен. Ударились. Один из них через горлышко. Сами видели. Ему трудно разговаривать, во-первых. Трудно дышать, можно так сказать. Аткылуу амалы чек ара тургундары үчүн кадырес эле көрүнүшкө айланып калган. Ал күнү да куралдардан чыккан тарсылдаган үндү уккан бул жаран үй жумушу менен алектенип жүргөн кезде минометтин чачырандысы тийип жараат алганын айтат. Эрте менен бир аз угулуп атты, анан түштөн кийин эле балдарым чогултуп качабыз деп атканбыз, анан үйдүн коргонуга тийди, анан мага. Мындай маселе Баткенде улам кайталанып тургандыктан жергиликтүү тургундар атышуунун үнүнө көнүп калганын айтышат. А бирок бул жолу башкача болуп, мектептерде жардыруу болгону жүрөктөрүнүн үшүн алган. Мектептин астына түштү да. Мектептен окуучулар бардыгы ыйлаган бойдон чыкты. Жаңы курулган мектеп бар эле, мектептин аркасына түштү. Жараат алган жарандарга медициналык жардам убагында көрсөтүлгөнүнө байланыштуу бейтаптар айыгып келе жатышат дейт дарыгер. Көбүнчө огнестрельный ранение. Мисалы азыр мына 4-чү палатада бирөө жатат, прямо левый позвоночный областан ок кирип, правыйдан прямо кишканы повреждение өтүп кеткен да. Алар операцияны жакшы жасаган. Ошондуктан показания жок. Азыр кишечник иштей баштады. Кудай берсе, анан кийин мынакей көбүнчө жарылуучу заттардан запкы жегендер бар да көбүнчө. Баягы снаряддын огунан, анан кийин осколочный ранение деп коет. Мына 7-чи палата, 3-чү палатада жаш жигит жатат. Одновременно роговица глаза көтөң повреждение. И кишечникте повреждение бар. Ал операцияларды жасалган ошондуктан жасалып бияка которулду. Бирок данный момент Кудайым буйрса на улучшение кетип атат. Жакшы. Айласы кеткен чек ара тургундары айрыкча акыркы 3 жылдан бери коңшу тараптан аткылоо көбөйгөнүн айтып, жогорку жактагыларга кайрылды. Бардыга рахмат, бирок ошол чек араны чечип берсе жакшы болот эле. Биз балдарыбыз менен ал жерде жашагыбыз да келбей калды. Ошол балдарыбызды алып азыр туугандардын үйүнө алып келдик. Туугандардыкка да батпайт экенсиң. Бир күн тургандан кийин эле бардыгы балдарың ызылдады. Неге мындай, ондой деп биз уже каякка жашашыбызды билбей калдык да. Бир эле суранганыбыз чек араны чечип, эсабы болсо тосуп эле берсе чек аранычы. Ошондо коркпой жашайт элек да. Аз тосулмайынча баары бир корко бересиң да.